Хоккей боюнча Олимп оюндарынын 3 жолку, дүйнөнүн 10 жолку чемпиону, 20-кылымдын эң мыкты хоккейчиси Владислав Третьяк Бишкекке келди. Учурда ал Орусиянын хоккей уюмунун башчысы. Бул жерге хоккейге кайдыгер карабагандардан тартып жаш оюнчуларга чейин чогулган. Атагы алымга тараганына карабай, чемпион келгендердин ар биринин суроосуна жооп берип, жада калса кес-кезде тамашалап да коюп жатты. Олимпиада чемпиону өз учурунда Советтер Союзунун курама тобун колдогон кыргыздын күйөрмандарына ыраазы экенин билдирди. Аксакалы сидят, старшие, помнят, как вы болели за советскую команду. Аксакалдар, улуумундун кишилеринин баарынын эсинде болушу керек. Учурунда бизди колдоп, бизге күйөрман болгонуңуздар үчүн рахматым айтам. Сиздер биздин ар бир жеңишибиздин, ийгилигибиздин күбөсү болгонсуздар. Эсиңиздердеби, быйыл Канада менен беттешкенибизге туп-туура 45 жыл толду. Кыргызстандык хоккейчилерде жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Эми силер өзүңөрдүн командаңарга, оюнчуларга колдоо көрсөтүп жатасыңар. Бул абдан кубанычтуу. Олимпиада чемпиону Кыргызстанда хоккей жаштар арасында кеңири тарап жатканы жакшы экенин белгилеп, бул оюндун өнүгүү жолдору менен да ой бөлүштү. Международная федерация заинтересована, чтобы как можно больше у нас было сильных команд. Но для этого нужно создать материально-технические условия. Эл аралык хоккей федерациясы мыкты командалардын көбөйүшүнө кызыктар. Ал үчүн албетте оюнчулар үчүн шарттарды түзүү зарыл. Эң башкысы эле муз майдандарын куруу керек. Ошондо гана күчтүү оюнчулар чыгып, мыкты командалар пайда болот. Биз эл аралык хоккей уюму жана Орусиянын хоккей федерациясы Кыргызстан менен тажрыйба бөлүшүүгө даярбыз. Иш-чаранын алкагында Орусия менен Кыргызстандын хоккей федерациялары кызматташуу боюнча келишим түздү. Меморандумга эки өлкөнүн хоккей уюмунун президенттери Владислав Третьяк менен Анвар Омурканов кол коюшту. Тажрыйбага канык элек кыргыз хоккейчилери үчүн мындай кызматташтык жакшы шарт түзөөрүн дарбазачы Элзар Болотбеков белгилейт. Айтымында канчалык күчтүү командалар менен ойносо, ошончолук тажрыйба мол болот. Хоккейчилер үчүн мындай айтканда Россиянын хоккейине бизге жол ачылып атат да. Эми биз жана континентальный хоккейный лигада же болбосо бир молодежный хоккейный лигада ойной албасак дагы биздин курама команда жок дегенде ошо Россиянын бир шаарына барып сбор өтүп келсек, ошол жакта бир деңгээли чоң командалар менен ойносок, биздин балдар чоң бир мелдештерге мындай даярдыгы мындай бир өйдөрөөк болот да. Кызматташтык кыргыз хоккей калыстары үчүн дагы жакшы жол ачат. Алар Орусияда окуп тажрыйба алары күтүлүүдө. Сборлорду ошондо сүйлөшүп атабыз. Баягы бирге сбор өткөзгөнгө российский командалар менен ошол жактан баягы товарищеский матчтарды өткөзгөнгө, анан мына азыр жаш биздин балдар Сочиге барып атышат, Золотая сказка деген турнирлерге, Золотая шайба, Ночная хоккейная лига деген бар, ошол жака уже биздин ветерандар бар ойноп атышат. Уже Кудай буйрса, мындан ары дагы чоң иштер турат да. Мындан сырткары Орусиянын да сыккан адистери айыл жериндеги кыргыз оюнчуларын тарбиялоону колго алып, жергиликтүү машыктыруучулар менен тажрыйба бөлүшөт. Жаш хоккейчилер канчалык чебер чыкса, Кыргызстан үчүн чоң спортко жол жеңил болот. Гүлжан Турдубаева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.